Саламатсыздар, урматтуу жалпы Супер ТВ каналынын көрөрмандары, мына бүгүн мен Аман Ибраев сиздер менен биргеликте Ош шаарынан түз байланышта. Анткени бүгүн кыргыз жерим Сопсонун кыйласынан Ошсон демекчи, биз кереметтүү аземде баарыбыз чогулуп отурабыз. Маанаңыздар кандай? Жакшыбы? Жаңы жылда жакшы ийгиликтер болсун дейин. Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Алсам болот, микрофонду алсам болот. Эмне болбойт? Сеники да микрофон, өзүң микрофонда болчу. Оштан, Бишкектен, Кыргызстан Жетибандан көрөбүз, Чет өлкөдөн көрөбүз. Бүгүн не той? Үйлөнүү, кыз uzatуу, сүннөт тойбу, 60 жашпы, 70 жашпы, эмне бул? Именно эмне үчүн тойда көрүшүң керек? Бүгүн той эмес да. Бүгүн Ош шаарыбыздагы эң мыктыларды аныктоо аземи. Анткени жыл мыктыларын аныктоо 2023 Ош аземинде көрүшүп турган кезиз. Колумда мындай сонун нам турат. Мен муну сага атай берип ниет кылдым берейин деп. Жылдын мыкты алып баруучусу деген намды сага берем. Кол чапайлы я. Ты лучший. Рахмат сизге. Рахмат Алым аке. Жакшылыктын жылы болсун, ар бир үйгө бак болсун, кут болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу айткандарыңыздар, мына бүгүн көрүп тургандай жыл жыйынтыгы 2023 жыл аралыгында кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Ким алда, ким мыкты? Анын баарын бүгүн биз жыл мыктыларын аныктоо 2023 аземинде аныктайбыз. Биз баштайбыз. Ош шаары кеңешинин депутаты Медербек Арстанбекович Абдымановов мырзаны тосуп алсаңыздар. Кана келиңиз. Бул иш-чараны уюштуруп жаткан биздин Айпери айымга жана анын командасына ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, урматтуу бүгүнкү коноктор, сиздер чындыгында өзүңүздөрдүн тармагыңыздардагы эң мыкты ишкер айым, эң мыкты ишкер мырза, эң мыкты компаниялардын катарын толуктаган Ош шаарынын аймактары келип отурасыздар. Кудай таалам бардыгыңыздардын иштериңиздерге ийгиликтерди берсин. Жылдын эң мыкты мугалими. Эң мыкты көз дарыгери. Логопед Адана Машрафовна Дырбаева. Азыркы заманда саякаттоо бул ар бир инсандын кыялы. Чыган кызымдык жаңы мырза Курман Жандай кыздарыбыздагы келечекте апаларын артынан ушундай кыздар көп болсун дейт. Айпирайым келиңиз, мен бул жака сизди чакырайын. Анткени бүгүнкү керемет кечте Ошубуздун эң мыкты каймактары келип турат. Биринчи микрофон сизге сунам. Жаңы жылдык кабыл тилек. Биринчиден жалпыңыздарга салам жолдойм. Абдан ыраазымын. Ушунча адам ушунча чогулуп турганына. Буйруса бул курбум экөөбүздүн эң биринчи иш-чарабыз. Ош шаарындагы буга чейин Бишкекте албетте көптөгөн иш-чараларды өткөргөнбүз, бирок Ошто чынында биринчи жолу жеке организация ушул болуп турат. Ушунча калп чогулуп турганына абдан кубанычтамын чынында. Даам боюнча эч бир инсанды, эч бир мыкты ашпоочуну алдыга салбаган Алтын кафе ресторанынын жетекчиси чыгып отурат. Эстеликке сүрөткө кототайбыз. Жаш кездерде мыкты дамский салон Сайкал Казымбекова. Ерлан Батыров мырза. Бүгүнкү ар бир нам алгандар Супер ТВ YouTube каналына
Бүгін порталына өзгөчө интервьюлар берген Агент Чорна, Man and Girl in Black. Қардардарыңыз бар болсын. Бұйырса Самира Құрбанәлиева өзінің көрсеткен. Құрметті көрушілер, мына ушунча кишинин баардыгын башын чогултуп, иш-чараны уюштуруп, ары чуркап, бери чуркап, тытынып жүргөн эртен бери уюштуруучу биздин татына калган кыздарыбыз Айпери жана Нуржан. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келипсиздер. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиздер. Кош келдик. Менин боюм кичинекей же сиздин кийген бут кийимиңиз чоңураакпы менде? 17 сантиметр. 17 сантиметр. Бут оорубайлыбы? Жок, шүгүр чыдаса болот. Суулук сынааны катыша берип көнсө керек бут деле байгыш, Ооба, аябай такшалганбыз. Келиңиздер. Алгачкы суроо мындай болсун, Сиздер уюштуруп атасыздар. Буга чейин салан айтып кеттиңиз го сизчи. Бишкекте өткөргөнбүз, уюштурганбыз деп, анан ушунча элдин башын чогултуп, бириктирип, анан өткөрүп, алардын жоопкерчилигин алыш, алардын баардыгына мисалы аттар менен туура жазып, бага сыйлыктарды туура бериш деле жоопкерчилик да. Ошол нерсе канчалык сиз алдыңыз жоопкерчиликтичи? Жоопкерчилик чынында буга чейин канча деген организацияларды өткөрдүк. Бирок бул жолу башкы организатор болгондуктан жоопкерчилик абдан оор болду деп айта алам. Анткени ушул акыркы даярдыкта 3 күн чынында биз уктаган жокпуз. Күнү түнү иштедик, ар бир жанакы сыйлыктарды кайра аттарын текшерип, анткени бул да бир жоопкерчилик да, мисалы ар бир адам бизге иченичин артып бизге кайрылып атат. Ар бир адам ошо номинациясын текшерип, кайсы столго отурат, кандай номинация менен чыгат, аты жөндөрүн текшерген келе чынын айтсам 3 күн убакыт кетти да, жоопкерчилик абдан көп экен. Айпери түндүк тараптан болгон үчүн мен түштүк тараптанмын дегендей ош жергесинде жашаймын. Анан да бул келип бизге келин да. Анан давайте мында кылайлык дегенден мен да макулдугун берип, бул өзү биринчи баштаган, анан потом мен да кошулуп дегенде анан экөөбүз ушунчип чоң деңгээлде өткөрүп жатабыз. Бирок жоопкерчилик өтө күчтүү экен. Мен публикадан вообще алысмын. Ошол Келин деп калдыңыз го? Жаш айырмачылык тең элеби? 2 жаш менден улуу. 2 жаш улуу. Келиндик кызматты кылып атабы, кандай кылып атат Айпери айым? Өтө сонун, мен барсам тамактарды кылып берип, кел деп, кайненесин колунда дегендей. Ошол. Нуржан, мен мисалы ушул иш-чараны баштайм дегенде Нуржан да өзү жазып калды. Досум сага жардам берейин деп, анан экөөбүз сүйлөшүп, договор түзүп, чогуу чечимге келип, ушу достугубуздун аркасынан ушундай иш-чараларды чогуу уюштуралы, мен ошту билбейм, сен мага үйрөтөсүң, жол көрсөтөсүң деп чогуу баштадык. Каражат жагын сурасам болобу сизден? Баары бир келинге бербейбиз де, келин кызматын кылсын, чайын берсин, тамагын берсин депчи. Келиңиз, канча сумма кетти, канча каражат короттуңуздар? Бага спонсор барбы же ар ким өзүнчөдөн чыгардыбы? Келиңиз менен биргеликтечи. Каражат дегенде өтө чоң сумма, бирок бул жерден түшкөн акча биздин эчтекебизге жеткен жок. Бир эле ресторанга эле деп коюн. Калган акчанын бардыгы өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыкты дегендей. Биз өзүбүздүн партнерлорубуз бар, генеральный, аларга чоң ыраазычылык билдиребиз дегендей. Азыр мындай таккес эле айтсам болот, Ошто алгачкы жолу өткөрүлгөн эң чоң иш-чара деп, Ооба, мамлекеттик деңгээлде эң биринчи жолу өтүп жаткан Ошто иш-чара. Бул жакта Ош шаары гана эмес, Кыргызстандын 7 областынан катышып атат азыркы учурда. Эртен бери эле келин деп атпайбызбы? Кайын сиңдиси 2 жаш кичи болсо дагы мындай жеңе депчи. Анан качан той? Башыңыз бошпу же? Башым бош дегендей, пока что неизвестно, качан турмушка чыгамын. Өзүм каалаган күнү, каалаган саатта. Номер айтсак болобу же Instagram берелиби? Келиңиз, сиз айтыңызчы. Мага кайрылсаңыздар болот да кой. Калың мал 3 миллион. 3 миллион. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to be. Кандайсың, жакшыбы? Ооба. Канчадасың Самира? 11 жаштамын. Эмне кыласың, бийлейсиңби, ырдайсыңбы? Гимнастика боюнча чемпионкамын. Эмнеси чыгат сага гимнастикага? Гимнастиканы Бакуда, Казакстанда 1-2 местолорду алып келгем.
Мис Чабатты угуп калып эле өзүм неме кылып көрдүм. Бардым, жеңип алдым. Бияка чакырышты, келип биякта деле статуэтка алып алдым. Менин кызым эки тараптуу талант. Спорт жагын бул чоң атасын тартса, ыр дүйнөсү бул тайнесин тарткан. Тайнеси ырдайт. Эки тараптан болгон үчүн кызым өтө таланттуу. Сиз өзүңүз көз дарыгери болсоңуз, үйдө ушундай кеп болуп болуш керек уулуңузгачы, телефонду караба, көзүң кызарат депчи. Ушундай кептер бар, бир кызыктуу окуя. Мен өзүм байкемдин кызын аябай айтып олуптурмун. Көрбөгүн зренияң төмөндөп кетет деп. Андан кийин алар өзүм балам көрүп атканын көрүп алышып айтты. Сиз өзүңүздүн балаңыз көрсө боло береби деп атат да? Ооба, ошондой сөздөр болуп турат. Бирок өзүм баламда дагы ушул жаатта телефон азыр эң негизги биздин көйгөйүбүз болуп атат. Өзүм баламды дагы ушул өзүм кабинет ачканга чейин баламды Бишкекке канча жолу 2 жолу алып барып каратып, көргөзүп, лечение кылып келдик. Ошол телефон айынан зрениясы төмөндөп кетип. Азыр балдарыңыз телефон карайбы же карабайбы? Ачык айтыңызчы. Карайт, чынын айтканда. Ассалам алейкум. Алейкум. Келиңиз азыр сизди көрүп аткандар болсо, бул ким болду экен, дагы ким сүйлөп болду экен деш мүмкүн, өзүңүздү тааныштыралы. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Меня зовут Акбар. Я являюсь руководителем ресторана «Алтын». Мы уже работаем как 2 года. 23-й год для нас был чуть-чуть таким сложным, были чуть-чуть переломные моменты. Но 24-м будет еще лучше. Мы получаем от вас мотивацию, от наших гостей. Ваше вдохновение – это наша новая сила. Это победа, это наша общая заслуга. Это победа ваша, наша и нашей общей команды. 2020 жылы мен үчүн аябай жакшы жылдар болду. Биз көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетиштик. Биз эмерек боюнча 2015 жылдан бери 8 жылдан бери эмгектенип келем. Биз эмерек жасоо боюнча заманбап эмгектерди жасап, ушул убакка чейин эмгектенип келебиз. Бизде ушу баалап эмгегибизди баалагандарга, уюштуруучуларга рахмат. Биз мындан ары дагы жакшы эмгектер жасоо үстүндө дайым кызматтабыз. 2023 Кудайга шүгүр мен үчүн өтө чоң берекелүү жылдардан болду. Себеби дегенде бул жерден 2023 жылы мен көптөгөн ийгиликтерди жарата алдым. Буюрса дагы алдыда көптөгөн максаттар, кыялдарым бар. Бардыгына буга чейин орундалып келатат акырындап. Буюрса дагы чоң максаттарыма акырындап жетем. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, жыл мыктылары 2023 Ош шаарынан репортажда тартып алдык. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.